Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салдыңарбы? Көңүлүңөр куунакпы? Мен силер менен аманчылыкта көрүшкөнүмө кубанычтамын. Окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отурдуңарбы? Анда сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы нын мүчөсү кимдин, эмненин деген суроолор. Сабактын максаттары суроолорду толуктап, нын мүчөсүн улап жаза алышат. Текстти окуп суроолоруна жооп бере алышат. Кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берген сөздөрдү табышат. Кыргыздын улуттук кийимдеринин аттарын, алардын баалуулуктарын түшүнүшөт. Сабакта өтүлгөн лексиканы маанисине жараша колдоно алышат. Элибиздин баалуулуктарын бекем сактоого, колдонууга тарбияланышат. Көрсөткүчтөр: эгерде окуучу өтүлгөн сабактарды эстеп активдүүлүгүн көрсөтө алса, темага карата берилген көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды түшүнүп өз алдынча жалпы түрдө аткара алса, окуучу өз энесин, эне тилин, эл жерин сүйө билерин билдирсе, төмөнкү макалдарды карайлы. Чептен эрдин күчү бек. Мында эрдин, кимдин, эрдин. Кийинки макалды карайлы. Эрдин аты алыска кетет. Кимдин, эрдин, эр деген баатыр деген сөз чеп крепость деп которулат. Төмөнкү текстти окуп, мазмунун түшүнүп, жакшылап угалы. Биздин шаар Нарын дарыясынын жээгинен орун алган. Шаарыбыз жылдан жылга көркүнө келе жатат. Шаардын чыгыш жагынан да, батыш жагынан да шаарга кирүүчү жолдор созулуп жатат. Шаардын ортосунда Турдакын Усубалиев атындагы парк бар. Парктын оң жагында улуттук галерея жайгашкан. Галереянын ичинде Кыргыздын турак жайы болгон боз үйдөн баштап, улуттук буюмдары, кийимдери, баалуу сүрөттөр жана башкалар бар. Силер ушул текст боюнча мазмунун түшүнсөңөр, төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Нарын шаары кайда жайгашкан? Нарын шаары Нарын дарыясынын жээгинен орун алган. Шаарга кирүүчү жолдор шаардын кайсы тарабында? Шаардын чыгыш, батыш тарабында. Шаардын ортосунда кайсы парк бар? Турдакын Усубалиев атындагы парк бар. Улуттук галерея кайда жайгашкан? Парктын оң жагында. Галереянын ичинде эмнелер бар? Кыргыздын боз үйү, буюмдары, кийимдери, баалуу сүрөттөр бар. Сен галереяга барып көрдүң беле? Көрсөң, сага жакты беле? Аны мага жөнөтүп коесуңар жазып. Эми ушул тексттеги кимдин, эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдү табалы. Кимдин? Биринчи сүйлөмдү карагыла. Биздин. Эмненин? Нарын дарыясынын. Экинчи сүйлөмдө жок экен. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Эмненин? Шаардын. Төртүнчү сүйлөмдү карайбыз. Дагы шаардын деген сөз экен. Эмненин деген суроого жооп берет. Бешинчи парктын. Эмненин деген суроого жооп берип атат. Алтынчы галереянын. Эмненин? Ошол эле сүйлөмдө кыргыздын. Кимдин? Кыргыздын деген сөздөр кимдин, эмненин деген суроого жооп берип жатат. Эми шаардын деген сөздү алып, уңгу мүчөгө ажыратып көрөлүчү. Шаар сөздүн уңгусу, дын мүчөсү. Биздин темабызга ылайык нын мүчөсү дын болуп өзгөрүптүр. Шаардын, бирок эмненин деген суроого жооп берип жатат. Бардык мүчөлөр сөздүн уңгусуна уланып, сөздүн маанисин, формасын өзгөртөөрүн билебиз. Силер бүгүнкү биздин темадагы нын мүчөсүн, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берген сөздөрдү биз окуган тексттен издеп таптык.
Демек, нын мүчөсү уланган сөздөр кимдин, эмненин деген суроого жооп берип, илик жөндөмөсүндөгү сөздөргө берилет. Нерсенин кимдики экендигин билдирет экен. Мисалы, менин китебим кимдин? Менин. Биз билгендей, бул биринчи жак, жекелик түрү. Биздин үй, кимдин үйү? Биздин үй, бул биринчи жактын көптүк түрү. Сенин китебиң кимдин? Сенин, экинчи жак. Залдын терезеси, эмненин терезеси? Залдын терезеси. Дептердин барагы, эмненин барагы? Дептердин барагы. Нын мүчөсү сөздөгү уңгунун акыркы табышына, сөздөгү үндүүгө карата өзгөрөт. Өзгөрүү варианттарын карайлы. Нын мүчөсүнүн өзгөрүү варианттары 12 түрдүү өзгөрөт. Ошол өзгөрүү варианттарын эске алып, сөздөрдөгү чекиттин ордун толуктап суроо берели. Тала, таланын. Тала сөздүн уңгусу, нын мүчөсү уланып, эмненин деген суроого жооп берип жатат. Алма, алманын. Алма сөздүн уңгусу, нын мүчөсү уланганда эмненин. Керез кыздын аты экен, ким деген суроого жооп берет. Нын мүчөсү өзгөрүп, з жумшак үнсүз болгондуктан, уңгунун акыркы табышындагы з тамгасы жумшак үнсүз болгондуктан, ага нын мүчөсүн улайлы десек, башкы ны табышынын ордуна д табышы болуп өзгөрүп жумшак үнсүз болуп атат. Керездин. Демек, керез сөздүн уңгусу, нын мүчөсү өзгөрүп дин болуп айтылып калды. Эми ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөлү. Жайлоодон малдар түшүп, талаанын көркү ачылды. Мында эмненин деген суроого жооп берген сөздү тапкылачы. Талаанын, эмненин уңгусун тапкыла. Азаматсыңар, талаа мүчөсү нын, суроосу эмненин. Туура. Базарга жакындаганда алманын жыты буркурады. Алманын. Эмненин? Алманын. Уңгусу кайсы? Алма мүчөсү нын. Туура. Суроосу эмненин. Азаматсыңар, экөө тең. Талаанын, алманын деген сөздөр илик жөндөмөсүндөгү сөздөр деп койсок болот. Төмөнкү сүйлөмдөрдө кайсы мүчө түшүп калган? Нын мүчөсүн өзгөрүү формасында сызыкчанын үстүнө коюп, кимдин, эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Жеңемдин жоолугу кимдин? Жеңемдин. Апамдын кемсели кимдин? Апамдын кемсели. Чоң энемдин маасысы кимдин? Чоң энемдин. Тери чыптама. Таятамдын ичиги кимдин? Таятамдын. Ушул сүйлөмдөрдү жазып, кимдин деген суроого жооп берген сөздөрдү үстүнө суроосун коюп, уңгу мүчөгө ажыратып коесуңар. 4 бурчтуктун ичиндеги сөздөрдү карайлы. Кимдин сызыкча турат, анан ы мүчөсү турат. Бул ы мүчөсү үчүнчү жактын таандык мүчөсү. Эми сызыктын ордуна кайсы сөздү койсок, ушул ы мүчөсү уланат, тапкылачы. Азаматсыңар, калпак. Кимдин калпакы дейбизбеми? Жок. Эрежени эстейбиз. Эгерде уңгунун акыркы табышы к табышы менен бүтсө, ага үндүү менен башталган мүчө уланса, мисалы ы табышы, к табышы г табышына өтүп айтылат жана жазылат. Эми астыңкы сүйлөмдөрдү окуйлу. Атайдын калпагы. Кимдин? Атайдын. Калпак деген к табышы г табышына өтүп
айтылып атканын байкагыла. Чоң энемдин элечеги. Чоң энемдин элечеги дебейбиз, Чоң энемдин элечеги. Мында дагы к тыбышы г тыбышына өтүп айтылып атат. Азаттын коен тумагы. Кимдин? Азаттын илик жөндөмөсүндө экен. Азат сөздүн уңгусу тын болуп өскөрүптүр биздин нын мүчөбүз. Анан тумагы дегенде к тыбышы г тыбышына өтүп айтылыптыр. Эсиңерге сактап койгула. Көнүгүү иштейли. Толуктап жазгыла. Төмөнкү сүйлөмдөрдү карайлы. Сызыкча турат астында. Андан кийин сызыкчалардын ордуна кийинки сүйлөмдүн калган бөлүгүн окуп толуктап турабыз. Терисинен тигилген тебетей түлкү тебетей. Демек, эмненин терисинен тигилген? Түлкүнүн. Биринчи сызыкчанын ордуна түлкүнүн деген сөздү коебуз. Ошондо биздин сүйлөмүбүз толук болот. Түлкүнүн терисинен тигилген тебетей, түлкү тебетей. Андан кийин карышкырдын терисинен тигилген ичик, карышкыр ичик. Андан кийинки сүйлөм. Териден тигилген маасы, булгары маасы. Андан кийинки сүйлөм. Кийизден тигилген калпак, кийиз калпак. Андан кийинки сүйлөм. Коёндун терисинен тигилген тумак, коён тумак. Андан кийинки сүйлөм. Жүндөн токулган байпак, жүн байпак. Ушуну өзүңөр иштеп, эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, уңгу мүчөгө ажыратып, мага жөнөтөсүңөр. Бышыктоо. Тест менен иштегиле. Биринчи. Нын мүчөсү кайсы жөндөмөнүн мүчөсү? А. Атооч жөндөмөсүнүн мүчөсү. Б. Барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. В. Илик жөндөмөсүнүн мүчөсү. Кайсы варианты туура экенин силер таап коесуңар. Экинчи тесттин суроосу. Кимдин деген суроого кайсы сөз жооп берет? А. Койдун баласы. Б. Асандын китеби. В. Күндүн нуру. Кайсы варианты туура? Муну дагы өзүңөр табасыңар. Үчүнчү тесттин суроосу. Эмненин деген суроого кайсы сөз жооп берет? А. Окуучунун дептери. Б. Кыздын көйнөгү. В. Эчкинин териси. Кайсы варианты туура? Ушул тесттин 3 суроосуна өзүңөр жообун тууралап таап, мага жөнөтүп жибересиңер. Жыйынтыктоо. Бүгүнкү сабакта тест окудук, макал жаттадык, суроолорго жооп бердик, сүйлөм түздүк, нын мүчөсү, илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, нын мүчөсү уланган сөздөргө кимдин, эмненин деген суроо берилээрин түшүндүк, сүйлөм толуктадык, тест менен иштедик. Үйгө тапшырма. Төмөндө толуктап айткыла деген тапшырма турат. Стрелка тебетей деген сөзгө чогулуп турат. Силер сызыкчалардын үстүнө тебетей эмненин терисинен тигилгенин таап жазасыңар. Тебетей аксакалдар кие турган баш кийим. Тебетейдин кыюусу жаныбарлардын терисинен тигилет. Мисалы, кундуз тебетей. Дагы кандай териден тигилген тебетейди билесиңер? Жазып жөнөткүлө. Сак саламатта болгула.